Бексултан Канжарбек уулу мындан 1 жыл мурун Түркия менен Сириянын чек арасында орун алган күчү 7,8 балга жеткен жер титирөөдөн кийин издөө куткаруу иштерине барган куткаруучу. Ал ошол мезгилдеги күбө болгон окуяларын айтып берди. Барган учурда эле биз 3-чү этап болуп барганбыз. Түшкөндө эле ал жердин жыттары, адам чыдагыс жыттар, бийик имараттар кулаган. Биз барганда биринчи күнү издөө иштерин жүргүзгөндө зилзаланын астында жансыз денелерди өтө көп таптык. Аларды көрүп ыйлагың келет, чыдабайсың ал жердечи. Эртеси күнү деген биз издөө иштерин жүргүзүү учурунда 11-12-лерде боюнда бар келинди тапканбыз. Тирүү боюнда бар келин. Жаныбызда Кытай мамлекети, Украина мамлекети, биз 3 мамлекет жанаша иштеп атканбыз. Ошол учурда бизге техникадан тракторлор жардам берип аткан. Биз эки жакка бөлүнүп алып иштеп аткан учурда завал чыккан. Кичинекей бир тешик завал чыккан. Ошол жерден үн чыккан, аял кишинин үнү чыккан. Техникалардын баарын токтоттук. Кол менен иштөө шаймандар менен казып издөө иштерин жүргүздүк. Анын натыйжасында боюнда бар келинди тирүү алып чыкканбыз. Ал эми 21 жаштагы куткаруучу Мисирбек Нурмаматов издөө куткаруу иштеринен кийин кесибине болгон сыйы арткан. Ал мындай окуялар кайталанбасын деген ниетте. Түрктүн билген бир бордошубуз бар эле, шеригибиз. Ошол бул жерде адам барбы, тирүү жан барбы деп сурасак, бир аялдын үнү чыкты. Ал жерге керектүү эмелерди жеткирип, бардыгыбыз уюшуп, иштегенге аракет кылып, баягы 30 жаштагы аял уже буттары, колдору көгөрүп кеткен экен, ооздору кургап, өтө жаман болуп калган экен. Аны чыгарып эме кылып бердик. Өтө коркунучтуу да. Жаш эле бала, мисалы 5 жашар эмес да. Ошондой балдар да бар экен, аны көрүп ичиң ачышат, башка болот. Тирүүнү тапканына ушунчалык сүйүндүк. Ушул жерден тирүүнү таптык, дагы чыгарып экен деп, издегенге дагы шыгыбыз ашып, жардамга шашып, ошондой дайым ишти ала бердик да. Мен милдетим ошондой экен, мен милдетим өтө жактым, мен кесибимди туура эле таапмын да. Ошондуктан мен дагы эле мындан көп жардам берип, бирок мындай кырсыктар болбой эле койсун. Бүгүн 6 февралда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынын кызматкерлери жер титирөөдөн куткаруу боюнча машыгуу иш-чарасын өткөрдү. Былтыр Кыргызстан Түркияга 180 куткаруучусун жиберген. Алардын 12си баткендик куткаруучулар. Каргашалуу окуяга мына бизден Баткенде 3-чү издөө куткаруу отрядынан мен куткаруучуларым 12 куткаруучу барып катышып келген. Ошол каргашалуу окуяга барып ал жерде ошо жардам берип, бир топ эмелерди үйрөнүп келишкен балдар. Андан сырткары дагы ошол барып келгенине байланыштуу ошол өздөрүнүн үйрөнгөн практикалык иштерини, куткаруу иштерини, адамдарды ошол жерде сактап чыгарган ыкмаларыны баарын ушул жерде дагы азыр дагы колдонууда, ошо иш алып барууда. Белгилей кетсек, кыргызстандык куткаруучулар 8 кишини урандылардын астынан аман алып чыгып, 198 кишинин сөөгүн табышкан. Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.